Assalomu alaykum, арбаңыздар. Сиздер менен биз кайтадан Ал Жардам фонду. Өзүңүздөр билгендей эле, Ал Жардам фонду 2019-жылдан бери өзүнүн ишин аркалап келет. Ош шаарында жайгашкан, өзүңүздөр көрүп тургандай эле, Түркмед медициналык борборунда дал ушул Ал Жардам фондуна кайрылган Наргиз эжекенин өзү менен биргеликте маектешүүнү туура көрдүк. Бир жолу assalomu alaykum эжеке. Бизге Ал Жардам фондуна көптөн бери кайрылган экенсиз. Аллах Тааланын буйругу менен азыр жаныбыздабыз. Зыярат кылганы келдик өзүңүздү. Өзүңүз боюнча маалымат берип өтсөңүз. Мен Маматалиева Наргиза Урмановна. Жашым 42-де. Жаңы Маданият айылында жашайм. 3 баланын энесимин. Күйөөм менен жашабайм. 10 жыл болот. Ажырашып кеткенибизге. Ошол 1 жылдан бери гемодиализге түшүп калдым. 1 жыл болот. Көп жылдан бери Москва жергесинде иштеп келчүмүн. Хронический гломерулонефрит нефрит, диагноз сморщенные почки. 2 бөйрөгүм тең 90% иштебейт. Ошонун айынан гемодиализге түштүм. Эжеке, бул толук турда аппараттын өзүнүн процесси боюнча, денеңизге тийгизген таасири боюнча айтып берсеңиз. Жок. Таасири жок. Немеси просто ден соолугубузду гана жакшы кылып берет да, бөйрөктүн ролун эме кылат да. Бизде 2 бөйрөк иштебеген үчүн бул аппаратка түшүп тазаланып турабыз. Жумасына 3 жолу. Өмүр бою алам. Ушул независимый ушу аппаратка. Ушул аппаратсыз бизде жашаш кыйын. Диагнозум хронический гломерулонефрит нефрит, сморщенные почки. 90% иштебейт бөйрөк. Эжеке, сиздин дагы көп убактыңызды албай эле, сизге дагы рахмат. Аллах шифасын берген болсун. Баягы өмүр бою ушул аппарат менен эле жашайбыз дебеңиз. Эч качан Аллах Таала албетте тобокелди кесе ала турган болсо, мээримдүү жана ырайымдуу иншалла буйруса айыгып, буйруса жаркылдап, өзүңүз дагы жылдыздуу эжекенсиз, айыгып кетиңиз. Биз сиз менен, элибиз дагы сиз менен буйруса, эжеке үмүт үзбөңүз. Жакшы болуп кетиңиз мениз. Жаратканым эжебизге шифасын берип, ал эми кайгырганда, жөлөк болгон, үшүгөндө жылыта турган кең пейилдүү кыргыз элибизге, жумурай журтубузга, ал эми $33,000 түзө турган Наргиз эженин Индияда өтүлө турчу операциясына жалпы кыргыз элим көмөк көрсөтөлүк. Сиздер менен мен алып баруучу Айпери Уланбек болдук. Амандашканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.